Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринин кээ бирин Аллах айтат деп баштайт. Мааниси Аллах тарабынан билдирилип, пайгамбарыбыздын өз сөздөрү менен билдирген сөздөрү хадиси кудси деп аталат. Ла илаха иллаллах бул менин сарайым. Кимде ким муну айтса, сарайыма кирет. Сарайыма кирген азабымдан кутулат. Аллах Таала мынтип айтат: Эй адам баласы, өлөрүн ачык билген адам кантип сүйүнөт, таң калам. Суракка тартылаарын анык билген адамдын мал-мүлктүн артынан чуркаганына, ошондой эле кабырга кирерин ачык билген адамдын каткырып күлгөнүнө таң калам. Акыретке ишенген адамдын дүйнөдө тынч, бейкапар жүргөнүнө, дүйнөнүн убактылуу экенин билген адамдын ага таянып байланганына таң калам. Тили менен аалым, жүрөгү менен жахил болгондорго суу менен денесин тазалап, бирок жүрөгүн тазалабагандарга, башкалардын кемчилиги менен алек болуп, бирок өзүнүн кемчилигине көңүл бурбагандарга таң калам. Аллах Таала көрүп турганын билип туруп, ага каршы чыккандарга таң калам. Жалгыз өлөрүн, жалгыз кабырга кирерин, жалгыз суракка тартылаарын билген адамдын менден жүз үйрүп, адамдар менен жакын достошконуна таң калам. Эч кандай шексиз менден башка Кудай жок. Мухаммад менин элчим жана кулум. Кимде ким мен берген тагдырга ыраазы болбой, мен берген сыноого сабыр кылбаса, берген неаматтарыма шүгүр кылбаса, берген ырыскыма каниет кылбаса, анда өзүнө менден башка Кудай издесин. Кимде ким дүйнө үчүн кайгырып капаланса, мага ачууланган сыяктуу, сыноо себептүү нааразы болсо, менден нааразы болгон сыяктуу. Кимде ким бай кишинин байлыгынан улам гана ага момун болуп жагынса, дининин 1/3 жокко чыгат. Жакыным өлдү деп бетин тытмалаган адам найзасын алып мени менен согушууга чыккан адам сыяктуу. Кабырдын үстүндөгү даракты кесип салган адам Каабамдын эшигин колу менен талкалаган сыяктуу. Кандай жол менен тапканына маани бербей жеген адам Аллах аны тозоктун кайсыл эшигинен ташташына да маани бербегени болуп саналат. Ар бир күнүндө дини үчүн пайдалуу иш кылбагандар жоготууда. Ал эми жоготкон адам үчүн өлүм дагы да жакшыраак. Кимде ким билгенине амал кылса, Аллах ага билбегенин үйрөтөт. Кимдин дүйнөгө болгон арзуулары көп болсо, амалы ыкластуу болбойт. Аллахым, бизди кечир.